Бүгүн 22 февралда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурлан Шакиев баштаган парламенттик делегация Кореяга расмий иш сапарынын алкагында Hyundai Motors компания өнөр жайышканасынын Асан шаарындагы заводунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Барлашуу маалында төрага Нурлан Шакиев компаниянын Бишкектеги борбору ийгиликтүү иштеп жатканын эске салып, Корея Республикасынан чыгарылган унаалар сапаттуулугу жана баасынын ыңгайлуулугу менен Кыргызстанда чоң суроо талапка ээ. Андыктан калыптанган кызматташтыкты кеңейтип, керектүү долбоорлорду биргелешип ишке ашырууга кызыктарбыз деди. Муну менен катар компаниянын филиалдарынын бирин Кыргызстандын аймагында ачып, завод куруу мүмкүнчүлүгүн да караштырууга чакырды. Өз кезегинде компания өкүлү Ли Ки Со айтылган сунуштардын баары маанилүү экенин белгилеп, бул жаатта тийиштүү жумуштарды алып барышарын кошумчалады. Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди-чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар, жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76. Эскерте кетсек, компанияга тиешелүү ири 3 заводунун бири катары таанылган Асан шаарындагы өндүрүштүк мекемеси 32 000 чарчы метр аянтты ээлеп, 4 000 адам эмгектенет. Бирок иштин 90% автоматташтырылган жана күнүнө 1100 автоунаа жасалат. Азыркы тапта чыгарылып жаткан жаңы унаалардын алгачкы наркы $10 000 $150 000 чейин бааланат. Ушундай эле заводдор Кореядан тышкары дүйнөнүн 6 мамлекетинде курулган. Hyundai Motors компания Түштүк Кореядагы дүйнөгө белгилүү ири автоунаа өндүрүүчү компания болуп эсептелет. Анда автоунаалардан тышкары поезддер, аскердик техникалар жана түрдүү өндүрүштүк жабдуулар чыгарылат.